Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен жакшы сөздүн баалуулугу жөнүндө сөзгүм келип атат. Жакшы сөз жүрөктү жылытат жана адамдарды элдештирет. Ал эми орой сөз эң бекем мамилелерди да бузуп коет. Пайгамбарыбыз мындай деп айткан: Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ким Аллахка жана акырет күнүнө ишенсе, жакшылыкты сүйлөсүн же унчукпасын деген. Аллах Таала Ибрахим сүрөсүндө 24-аятында мындай деп айтып атат: Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алам таро кайфа дарабаллаху масалан калиматин тайиба ка шажаратин тайиба. Аллах жакшы сөздү, бекем тамырдуу, бутагы көктү тиреп өскөн, аслуха сабату ва фар'уха фиссама, мыкты даракка салыштырып мисал кылганын көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мумундун тили дайыма жакшылыктын, боорукерликтин жана тынчтыктын булагы болушу керек. Урматтуу момун мусулмандар, дайыма жакшы сөздөрдү сүйлөңүздөр. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.